жылдын 22 март күнү Галилео Галилей аттуу окумуштуу астроном тизеге турган абалында өзүнүн илимий аныктамаларынан баш тартат. Кызыгы дал ушул жерде Джордано Бруно аттуу илимпозду да өлүм жазасына тартышкан эле. Бруно да Галилейда жер планетасынын шар формасында экендигин божомолдошкон. Мындай катаал ыкмалар менен орто кылымдагы христиан чиркөөсү илим жолунда жүргөндөр менен күрөшчү. Окумуштуунун өз пикиринен эл астында жаңылдым, жаздым дегенине ынанып, эртеси күнү Рим папасы мунапыс иретинде Галилейди инквизия зынданынын ордуна Медичи вилласына сүргүнгө айдайт. Жер шаарынын түзүлүшүн байыркы христиандар гана эмес, индуизм жана буддизмди тутунган элдер да тегиз дастаркон сымал элестетишчү. Жердин кырлары жана четтери бар деген ой менен ал четтен өткөндөр көздөн кайып болуп жок болушат деген ишенимди бекем карманышкан. Ал эми байыркы гректер жерди аскердин калканына окшоштурушкан. Орустар болсо жер чоң балыктын үстүндө жайгашкан деп келишкен. Ал эми ыйык Куран бул жөнүндө эмне деген? Биз силерге жерди жайылган төшөк сыяктуу кылып коюбодукпу? Төшөк деген сөз араб тилиндеги михат деген сөз аркылуу көп маанини туюндурат. Бир мааниси эненин курсагындагы жаткан баланын сырткы тону же башкача айтканда бала жаткан мейкиндик. Эми баланы курчап турган тондун формасына көз таштаңыз. Жана албетте анын шар эмес, а балким бир аз чоюлган шар сымал экендигин байкайсыз. Азыркы илим жана техника жер шар эмес экендигин жана узун туурасынын айырмасы 43 километрди түзгөнүн айтып жатат. Демек, ыйык Куран илимий ачылышка каршы келбестен тескерисинче өтө так салыштырмалуулук менен жердин абалын сүрөттөп берип жатат. Бруно жана Галилейге чейин эле 6-кылымда Орто Азиядан чыккан улуу мусулман илимпозу Абу Райхан аль-Беруни жер планетасы ар дайым кыймылда болгонун жана шар сымал экендигин өз эмгектеринде белгилеген. Колумбга чейин эле өз эсептөөлөрү менен Америка материгинин бар экендигин божомолдогон. Текстти даярдаган Нуриет Абдулазиз, көркөм угуган Акчолтой Аскарали уулу, монтаждаган Бакытбек Мамасыдыков.